Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын алгачкы тасмасы коомубуздагы терс көрүнүштөрдүн бирине арналмакчы. Тактаганда билеги күчтүү бирди жыгат дегендерге. Мынтип өлкөбүздүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкери досу экөө майып кишини тоноп, издери суу электе колго түшкөн. Кайгыл милициясынын аракети менен бул окуянын жабырлануучулары да шектүүлөрү да кармалып, Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүлөрүнө өткөрүлүп берилген. Екі адам bunu tonup ketті. Ақбата көпен маңдайды. Тартпа мен. Тоноп кетти. Задержанный. Вот. Бирөөнү тоноп кетишти деген маалымат кайгыл милициясына түшөр замат ордуна жакынкы экипаж чыгат. Ордуна жеткен соң озеки арыз менен майып киши кайрылып, аны белгисиздер тоноп кеткендигин айтып берет. Алынган маалыматтар менен тинтүү иштерин башташып, алыс эмес жерден кылмышка шектүү 2 адам колго түшүрүлөт. Павлода кайыр сурайм. Анан чыгып келип туруп эле байкелерге айттым. Байке жардам берип койсуңар десем, ооба жардам беребиз деди. Эмне кылыш керек деди. Байке мояктан бир ысык тамак ичип алайын десем, кел отур деди. Отуруп кайра көчүгүмен жылып баратсам, акчаң барбы деди. Акчамды нас кийиме катам да. Жасым бачык су. Мына моон салды. Көт. Моон салды. Жасыма бирок. Ант айтпа. Эркече. Мен камера тартсаң татпайдың адам. Сен ант айтпа. Неңсе. Бутуң таткан не дедің? Моonu салды. Мен бутум жакшынан калып калдың сен. Көт. Так мен урдум мен. Урдум. Ушуну салды да. Ушуну салды. Ушуну салды. Анан чупурат, тамак чупурат соң лагман алып чыгып берем деди. Ысырак лагман идишине салып алып чыгып бере дедим. Чыгып барат, чупуратсам тетип мына моonu сайтты. Көтүмдү сийип кетти. Шектүүлөр масалалда болгондуктан алардан кандайдыр бир так маалымат алуу мүмкүн болбоду. Бир туруп майып кишини тааныбайбыз дейт, бир туруп аны тааныгандай сүйлөшөт. Жабырлануучу көрсөтүп берген акчаны алган деген негизги шектүүсү уламаны сөгүп жаткандыктан жандагы досу да аны өзүнө келтирүү аракетин көрүп жатты. Силерге жардам суралды эле? Канча саңа? Жардам сураган. Аske мен жардам сураган не бир. Аske мен болбос. Аske. Бирөөнө 1000 сомдуктан бир. Көт. Месе. Бол мен этим бересиң. Бересиң. Бол бересиң. Bizlerin son bu. Aske, iyinin Mujikmi, erkeksinmi? Bilesin da, dostoyevskiy. Aske. Aske benim var mı? Atak takın yok be oğlum. Ver koy. Biz veririz sana. Gitar. Verin men akçamı. Men aslında aslında değil. Ben oğlum. Veririm sana. Aske. Hazır verim abi. Söyle tanımadım. Tatma bunu be. Dostum. Жабырлануучу да арыз жазгысы келбей, алдыр ийген акчасын кайтарып берсе тынч эле кетип калуу аракетин көрдү. Бирок эки дос ага көнбөдү. Андыктан шаардык милиция бөлүмүнөн тийиштүү арыздар толтурулуп жатты. Шектүүлөр болсо бири-бири менен урушуп жатышты. Айтмакчы, шектүүлөрдүн бири Барпиев Асылбек Анарбекович өлкөбүздүн жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында иштегени белгилүү болду. Көрсө жигит кызматтык күбөлүгүн тартип сакчыларга көрсөтүп, кетип калам деп ойлоптур. Кандай болгон күнү да шектүүлөрдүн мастыгын тастыктоо үчүн наркологияга жеткирилишти. Бул жактан анын мамлекеттик кызматкер тартип сакчыларга кол көтөрүү аракетин көрдү. Otur demesin. Otur her yere bunu. Kanday? Gitsin. Otur demesin. Erkeğini çıkan. Sağlam. Aç gidemesin. Ya. Yok üstüne. Kamera. Yok aldı götürmesin. Kamera. Beş bir yıl bol var.
Беш бирде эмес, мен сага жакшы айтып атам, жакшы үчүн. Уктуңбу? Сен беш бирде бердиң. Бүгүн эмес деп айтып Ода атам. мына сабадың. Сен эмне бирди жуп атасың? Койчу. Андай кылба, мен иштеген кой андай кылба. Беш бирде кылба сен. Нерсе дегенсиң? Беш Андай кылба сен, беш бирде кылба сен. Сотрудник белеби? Сотрудник кысыян экен. Ол Şu биздин сотрудник кылып аткан ушу. Иши кылып кылмышка шектүүлөр бул жактан да тынчы алышкан жок. Асылбек аттуу жазаларды аткаруу кызматынын кызматкери милиция кызматкерлери менен бир топко чейин алышып, уят сөздөр менен сөгүп жатты. Az kameranı çek. Bir lan böyle etme. Ketip ol deyim sen. Батарник. Sürgün Çok emez ki. Datatı. İnternet çıkaralım. Mal alırız. Sen de internette жақсы bile жақсы adamlar oluruz. Uzuş. Uşun internet çıkardı. Жаман адамдар olur, жаман çıkarır. Sen adlısı bala kezim olur. Айтпай. Tatıp çıkarır. Айтпай bu. Атасың? İtpay. Атын. İtpay. Атын. İtpay toplayı. Жо, атыңыз ким атыңыз? İtpay toplayı. Фамилияңыз Итбаев. Атыңыз? İtpay. Татыр. Бәрі ошып көтін айтып шама. Уктуңбу? Kırsan, ita kırsan çıkartayım. Tart çıkar. Мамлекеттик кызматта иштеген байкебиз биздин чыгармачылык топ менен тартип сакчыларды сөгө берип тажадуу Айтор трайбализм темасын да козгоду. Эмнегедир анын оюнда таластыктарды мынтип тасмага тартпаш керек. Бұл сөз қандай кылба, таластар қандай кылба сен. Таластыктарды башка жактарда болсо Bir boyacak. Bir boyacak. трайбализм болот. Должен. Bir boyacak. Должен. Bir boyacak. Жоқ, сен андай кылба. Жоқ, бөлбе сен. Таластар. Başını bilmez. Yeniymiş. Аскер на. Көтүң кыстас. Бөлбе анда. Андай кылба, бөлбе. Бияқта мен бөлө атамбы, чесип бөлө атасың? Андай кылба сен. Сурабыш болду. Похуй эмес. Эмнегедир бул теманы козгоп алып кайра чочулап кеттиби Айтор козгобо деп анысын бизге шылтап койду. Ачык айтсак кимиси кайдан экенин биз бүгүн да билбейбиз. Билген күнү да антип өзгөчөлөбөйбүз. Анткени баарыбыз тең бир өлкөнүн жана бир улуттун өкүлдөрүбүз. Бул нерсени Асылбек байкебиз түшүнгөн да жок окшойт. Иши кылып ойлонуп отуруп коркутууга да өттү. Кечирип кая, батаник. Ертең ишине жолуп калган мага батаник көзүң ой эмес сен. Мынтип айтканына алдабасак бир аптада өттү. Эртеси эле таап алам деген Асылбек Барпиев бүгүн да жок. Тескерисинче соолуга түшкөнбү учурда улам бир тааныштарын чалдырып, кечирим сурай албай жүрөт. Бул бирок башка окуя. Ал күндөгүнү улантсак, эки шектүү тең тийиштүү текшерүүлөрдөн кийин кайра Ленин райондук ички иштер башкармалыгын көздөй аттанышты. Батаник. Я. Коем ондан. Берчи. Батаник. Тат. Ерден телефон башка бурбайм азыр. Молодец. Sen adresi bala gelin. Tatör. Sen ne батаник bu Айыр эмес. kırsanlar. Bardağı suyunçuluk. Akıl olukta. Батаник. Tat. Dal. Koyayım. Чыгармайсың. Ачкартма. Батаник. Батаник. Sen emetpечи. Булго гражданство. Шулерге бир ачкан коем. Коем, юлдан чакырай. Хоча бул деме тазме. Хоча бу молде. Жөн. Смотри. Көтүң айыр эмес. Күнү Эмне деп сөгүшпөсүн, эмне деп коркутушпасын кылмышка шектүү бул экөө тең бул күнү ички иштер башкармалыгында тергөөчүнүн колунда калышты. Айтсак Асылбек Барпиеви бир гана сабап кетем деп коркутпай жазаларды алуу кызматында иштегенин улам айтып, анын колуна бир күнү түшүп калсак, темир тордун аркасындагы жашоону көрсөтөм деп убадылап жатты. Ал жактагы жашоого опер топтун айдоочусунун кандай тиешеси бар, биз дагы түшүнгөн жокпуз.
Эмнегедир коомубуз акыркы кездерде милицияны сыйлабай, ансыз келгенсип тартип сакчыларды уят сөздөр менен сөгүп, кол салган учурларда кескин көбөйдү. Буга алардын алсыздыгы себеп болду десек жаңылбайбыз болуш керек. Алсыз дегеним алардын билегинде күчү жок дегеним эмес. Мыйзам менен бүт нерселерден чектеп салышканын айткым келет. Андыктан ызычу салганды сүйгөндөрдү күч менен тынчытууга уруксат берилмейинче кезектеги тасмадагы окуялар кайталана береринен шек жок. Айтсак, учурдагы Ички иштер министрлигиндеги реформалар албетте үзүрлүү болууда. Бирок ага кошумча тартип сакчыларынын укуктарында көбөйтүүнү караш керек эле. Анткени тартипти бузуп кылмышка барган кишиге сылык мамиле жасоо аны эркелеткенге барабар. Ал эми мындайларды тартип сакчы тийип койсо сабат деп, тарбиялап сабап койсо өлтүрүп сал дегендер четтен чыгат. Мындайды кулагынын учу менен угуп калган айрым укук коргоочулар да чыгат. Акыркылары эмнегедир тартип сакчылардын укугун унутуп коюп эле даттанган кишиникин айтып, арызданып отуруп алышат. Бул маселени талкуулай берсек сөз бүтпөйт. Андыктан жөн эле мынтип догурунгандарды сүйгөндөрдүн айрымдарын гана көрсөтмөкчүбүз. Ооруп атат денем. Койгула ооруп атат денем. Денем ооруп атат мына. Өйдө тура албай атам. Каяктан мылжык өзү. Ай. Монту ушундай болуп атат, брат. Соочат. Мол, ким мол? Фамилиясы ким мол? А сиз мас болуп айдап жүрдүңүзбү? Жок, мен айдаган эмесмин. Жөн эле мындай эле шофёрдун жанында отургам. Соочат, шофёрдун жанында эле отургам. Шофёр өзүм эмесмин мен. Шофёр айдаганда эчтеке айдагам, жөн эле соочат. Сабалган жериңизди көрсөтүп коюңуз. Мына көрсөтөм бүт, мына колум дагы эле мына кызып атат му, кызы. Мына. Кыз чытады. Бош. Бошта эмес де, бу кантип бош болсун де. Колум кызып атат, кой берип койгула де, кичине. Кичине кой берип койбойсуңар, кичине. Мени сабап жатат деп догурунуп жерге отуруп алып эркелеп жаткан бала масабалды унаасын башкарып, колго түштү да жомогун айтып отуруп алган. Ызычуу салгандыктан колуна кишен тагып коюшса, ага да нааразы болуп сабат деп жаткан. Үйдө атама Куран окуп отургам. Куран окуп отурсам үйдө үйүн аркасынан ызычуу болгондон эмне болуп атат деп тышка чыксам, бир азиат үлгүсүндө азиат баланы көрүп эле 25-30 жашта экен. Тышка чыксам, мен квартирант балдарым менен мушташып атышыптыр. Анан аны кет десем тышка чыгып кеткен. Бир маалда тышта музыка катуу чыгып калыптыр, тышка чыксам баягы бала бир 21:07 үлгүсүндөгү ак машинаны айдап алып келип алып, көчөдөн ары айдап, бери айдап, кутуруп чаңдаткандан 102 чалгам, патруль кызматы келсе, аларды да уруп сөгүп, алар менен жакалашып, аларды аябай жаман сөздөр менен сөгүп сакты. Көрсө бала Куран окутулуп жаткан үйгө кирип келип, анын тургундары менен урушун баштайт. Анан көчөгө кубалап жиберишсе, унаасын айдап алып келип чаң салат. Албетте ордуна келген кайгылуучулар териштирүү аракеттерин көргөндө аларга да кол салат. Андыктан баланын унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилип, өзүн бейбаштык беренеси менен ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Анан бул жака келип алып, мени милиция сабат деп баштаган. Жөн эле кантип мен шофёр болбосум же, эчтеке болбосум сизге. Жөн эле кыйнап эле. Шакалдар. Скулам мен силерди, сукаларына. Уяттан эми, уялбайсыңар ушул иштерден. Уполномоченный, определяет состояние. Жок, кыйнагандан уялбайсыңар ушинтип. Беспредельный, уятты эми. Сол кирбейм деле, могу бошотуп койгула, мен колум кысылып атат. Булачы олар. Көрсө бала буга чейин да урурлук менен шектелип колго түшүптүр. Ошондой эле өз сөзүнө таянсак, өлкөбүздүн спорт чеберлеринин бири, болгондо да чемпиондордун бири. Мына көрчү жылган көрдүңүлөр. Кан өтпөй калды. Мына көрдүң. Энең жылып атабы ушул. Энең уялбайсың ошондо айтканда. Жылып атабы, кысып таштаган по. Раджаб Жанаев чемпион Киргизстан, республика чемпион Киргизстан. Кайсы эмне чемпион Эме? Кыргызстан республика. Кыргызский республика чемпион. Раджаб Жанаев туткан. Александр вольный борьба. Раджаб Жанаевтан республиканский эме. Александр Ремезов турнирлерди туткан. Раджаб Жанаев туткан. Александр Ремезов турнир туткан. Республика Кыргызстан. Мына беспредельщиктер, олар гаишниктер, беспредельщиктер. Сен эмне, спортсмен болгон арак ичип жүрөсүң жана. Тулаңын өткөзүп, мон сабап атат.
Түшүнгөн деле жокмун, просто отургам, үйдө отургам, монтип беспирде болуп атат, сабап атышат. Чемпион экенин айтып жатканда колу оорубай калганбы Айтор бир ыйы жок мактанып жатты. Анан кайра колундагы кишенди эстеп кеттиби, чемпионубуз ыйлай баштады. Тартип сакчылар кишенини да бошотуп беришти. Бала ага да болбоду. Эле бошотуп койбойм. Кармасаң мындай кызым. Кармай. Кар демилди койбойм. Мондай бош кылсаң бош. Көрүң болуп калды. Аякта бош. Сен өзүңө жалакайдан окшойсуң мындай. Жок, ала кантип эми, мону көрсөң, өзүң деле көрсөң, любойуңар көрсөңөр. Ушун кантысын деп. Сен уя албайсыңарбы? Эң акыркысына койду. Сенден чоң кишилер буга койду. Эне мөлө өлдү. Маңды. Просто. Көрдүңбү? Кан жүгүрбөй калды. Жылып атабы? Эне жоле жылдырып атат. Бияна. Ошол делечиси. Аяң жоле шалкылдайт, аяң өтүп атат. Базар жок, аяң. Бияңчы бияң. Бияң, коем, анты өрбөй, уя албайсың. Шакал. Көрдүң? Шакал коем, анты өрбөй, эне кол. Бошоп туру? Эне бошогонда жокмун. Штадың менен. Мени тартип сакчылар сабады деп жаткан Урмат Аманов Кара Жагач конушунда ызы чуу салып жүргөндө бир балдардын ур токмогуна кабылыптыр. Муну тастыктап Урматтын өзүнүн деле жанында жүргөн достору түшүнүк каттарын жазып беришкен. Кол койдуңбу? Протоколго. Эмнеге кол коем мен? Сабабастыңар, кантип кол коем? Ким кой сабады сени? Мына эми өзүңөр эле сабабадыңар го мен. Ким сабады айтчы? Мына карабасаң көбүстүн карачы, могу көбүстү карачы. Кара Жагачтан балдардан таяк жегениңди бизге айтып атасың. Кандай таяк жегениңди мен? Ошол жерде досуң да жазып берип атат түшүнүк кат. Эмне айдайсың иншалла? Жок, мен айдабайм деле да брат. Жазмас дегенде мен жазбайм деле, просто кетип калайын, өлүдө кетип калайын, үйүмө эле барып. Байм эле, мен үйдө эле жашайм мен. Кара Жагач конушунда похорон болуптур. Похоронун жанында бир мас айдоочу Жигули унаасын айдап алып, ары бери жүргөндүгү тууралуу маалымат түштү. Ызы чыгып атат мас деп. Анан биз барган маалда Жигулисин айдап келаптыр. Анан биз токтоткондо Жүзекке чалган киши да келди. Келип ушуну деп көрсөтүп неме кылып берди. Анан сөгүнүп сагынып ызы чуулгандыгы үчүн ГНДдан текшерсек, наркологиялык бөлүмдөн текшерсек, ал жерден ичкендиги аныкталды. Анан ар кандай уят сөздөр менен сөгүнгөндүгү үчүн биздин Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырылды. Көргөндөр, күбөлөрдүн баары тең ушуну неме кылып беришти, айтып беришти. Бул мүмкүн мындан 2-3 саат мурун 11:30 чейин эле болуп жүргөн да. 10:30 көрүптүр ошол жерлерде арак ичип, дос балдар менен, инилер менен машина айдап жүргөн. Баланын айдоочулук күбөлүгү да жок экен. Жол тартибин буга чейин да одоно бузгандыгы үчүн соттун чечими менен 1 жылга айдоочулук күбөлүгүн алып коюшкан экен. Бирок бул дагы аны рулга отургандан токтото албаптыр. Андыктан бул жолкусунда колго түшүп мынтип кутулам деп ойлоду окшойт. Бирок анысы жардам бербей, Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына алып кетерде, бул айдап жүргөн унаанын өз ээси досторунун коштоосунда келди. Жана жөн эле келбей, унаамды кайтарып бергиле деп асылды. Үйгө жатпайсыңбы, жүрөбүз? Өлбөйсүзбү, күч менен документтими? Күлч менен документ. Машинени өлбөйсүзбү? Тиге беребиз, тиге жана водитель. Тиге беребиз, тиге. Эмнеге бересиң? Ошол водитель өзү жооп берет машинага. Машина меники, мына байке документтер бүт оформлен. Хорошо, сеники болсо да тиги айдап жүргөн үчүн ошол тиги Айдап жүрбөй эле машинеде отурган байке. Ошол жооп берет, болду. Көчө могу эмеден трассадан кармаган жоксуңар го, үйдө отурганбыз Кара машинеде. шаарга карабайбы? Кара Жагач шаарга карабайбы? Ошону айтчы. Кара Жагач эмнеге шаарга карабайт? Кара Жагач Көчөдө, көчөдө айдай берсе болобу? көчөдө. Кичике эле көчө болобу? Шаардагы жана шаардагыларды кармабайт беле. Кара Жагачта эмне боло береби? Айдап жүрүп турган. Короодо да, короодо. Хорошо, бул сеники экен, түшүндүм. Бул сеники экен. Шаршенов Руслан Жалилович. Хорошо. А бул документиңди аласың? Бул дозуңа беребиз. Биз алып алмак белек. Жок, эртең керек да байке машина жумушка барбайм байке. Машинаң деген тиги айдап жүргөн убактылуу. Айдап машинеде отурган дейм, үйдө токтогондо эмес. Тартип сакчылар Урматтын досторуна да баарын түшүндүрүп беришсе да көнүшпөдү. Кайгылуучулардын унаасынын эшигин ачып алып, аркасынан калбай ээрчип алышты.
Сакамды көрөм, сен афорд этпесең сакамды көрөм. Мына мага оформлен машина. Сени афорд Короодо турган машина эмнеге сен кимсиң? Мен практикасымын могу жерде. Сен вообще Чоң эмесмин, короодо турган. Хорошо, короодо тур. Мына доверенность. Хорошо, доверенность бар кен. Оформлен. Бул жерден эчтеке чечилбейт, жигит. Ключмен документ бергиле, Роодуга машина. өткөрүп койдук. Неге өткөрүп саласыңар? Жөн өткөрүп. Короодо турган машина бар тең законный турат. Сиз биякта жоксуз вообще. Кородон алып кеткен Мен машина деген эмне инисимин. Иниси болсоң айт ошол дозуңа барып айт. Дозуңа да бар. Силер жөнүндө кородон. Мына дозуңа бар. Мындай аспан эмне көчөдөн тоскула, мына патрульный машина, ГАИ деген мына көчөдөн кармап, армани сүйлөшөт токтоп турган машина. Акта кородо үйдө сүйлөшүп отурган эмени алып Турбайбыз кетели. Кеткенде бербейсиң. Тиякта уроодуга өткөрүп койдук. албайсыңар. Сен да жок. Уроодуга өткөрүп койдук дейм, жигит. Байка ключмен Кандай документ немес? бергиле. Кандай немес? Документ бергиле дейм. Күч колдон Уроодуга дейм, Качып тур болду сен документ. Машинени бербейсиңер. Муну кызык адамсыңар го силер. Кыргызча түшүнөсүңөр. Онда кыл. Роудуга кир. Роудуга кир. Неге чыкпайт? Неге чыкпайт? Машина причем бу жерде машинанын тиешеси жок. Ой, байка, анча. Сен кимсиң? Сен вообще жаңы туруп келе ал эле сен. Сен кандай түшүнүгү жок эмесиң мына. Сиз түшүнбөй атасыз. Мен неге түшүнбөй Сиз жатам? түшүнбөй. Мен машинени нагла эле алып стоянкага жабып атасызга. Сен башка берип айдатып койсоң жабабыз да. Жанында отурат, сүйлөшүп отурат, айдабай эле. Айдап жүрөт, жигит. Кородон алып кеткен. Доказательство бар? Кородон. Ана кайсызда доказательство бар? Кородон. Доказательство 100 доказательство. Ошол жерде жителдер бар, похорон болуп аткан жерде. Кой Эме жигит. Машинени Өз машинама отурушпайсың. Тур бияка. Сен машина экен, ишендик. Сен Ба кийимдерди айып Биз машинага Сен отурбайбыз. машина экен, сен машина экен. Мен бербейсиңер машинени. Жөнүндө эме ызылдай берем. Анда тур бияка эмне? Машина Сен милициясың, мени кармагыла. силерге мени кармап атасың. Сен тур бияка, мен түшүп отурбаймынбы? Машина чыгарып койсоң. Тур бияка отур. Барыңар. Акылда болбойт анча. Тарт дейм колуңду. Нары барбайсыңбы? Бербейсиңер машина. Берилбейт машина. Кандайча берилбейт? Короодо турган машина. Какой-то имеете право силер келип алып кетип калган. Жигит. Кандай алып кетип калган? Сен көрбөй эле жөнөкөй. Көргөзчү мага, кандай укугуң бар сенин, брат? Келип короодо турган машина алып кетип калган. Базар нет. Любой жерде. Тур, брат, чыгарып кой машина. Чыкпайт дейм. Чыгарып кой дейм, брат. Мынтип тартип сакчылардын башка чакырууга баруусу да бир топко чейин узады. Жаш балдар эмнегедир аларга келип, ыйлап ызычы салып унаасын сурап койсо, аларга берип салчудай эле мамиле кылышты. Анан эмнегедир бербей койсо нааразы болуп жатышты. Акыры булар да мынтип отуруп калышты да тартип сакчылар кийинки чакырууга кетишти. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламат болуңуздар.